Atalar, ağalar, iniler, apalarыбыз, эжекелерибиз, бардыңыздардан кылган умраларыңар, тавафтарыңар, бул жерде ниеттериңиздерди кабыл кылсын. Анан бир туугандар, биз каякта экенбиз, бардыгыбыз бул жакшы бир эсибизден чыгарбайлы. Алла Тааланын эң ыйык жеринде Меккеде турабыз. Кудай Таала тагдырыбызда бар экен, ушул жерге келгенге Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип атат, ошого бардыгыбыз шүгүр дейли. Бұл Мекке Алла Таала жараткан бардык жердин эң ыйыгы, Каабатулла мына жаныбызда турат. Бул жерге келгенде бардыгыбыз ушундай, ар ким ар кандай түшүнүп келгени бар, түшүнбөй келгени бар, группаларды көрүп атпайбызбы? Бирок бул жерге келгенде адамбыз да. Ошон үчүн утулубул илма минал махди илал лахди. Сен илим талап кылгын бешикте жаткан учуруңан тиги тешикке киргениңе чейин, тиги мүрзөгө кирип кеткениңе чейин. Урматтуу бир туугандар, ошо илим деген нерсе ушул экен. Ар бир билбегенибизди билген илим. Анан ушул жерге келгенде бардыгыбыз багы ниеттерибизди оңдойлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иннамал аъмалу бинният деген хадисин билбеген адам жок. Ниетке жараша болот. Бардык иш ниетке жараша болот дейт. Ниеттерибизди түздөйлү. Амалдардын кабыл болуусу кандай болот десе, бардыгыбыз убара болуп намаз окуп атабыз, орозо тутуп атабыз. Мына бир ай калды орозого. Көрдүңүздөр, орозо тутуп атабыз, садака берип атабыз, умрага келип атабыз, ажылык кылып атабыз, башка Кур'ан окуп атабыз. Эгер ушунун бардыгы кабыл болот десе, кабыл болсун дей турган болсо, кабыл болууга эки шарт коюптур аалымдарыбыз. Биринчи шарт кандай? Кылган амалың кабыл болуш үчүн эң биринчи шарт ошо кылган амалың туура болуш керек. Качан туура болот? Ал пайгамбардын сүннөтүнө шайкеш келгенде туура болот экен да. Өзүбүз эле кыла берүү эмес. Пайгамбарыбыз кандай кылган болсо так ошондой. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык кылганда. Ана пайгамбарыбызды анткени Алла Таала жаңылткан эмес. Вама янтиқу анил хава ин хува илля вахю юха. Кур'ан-ы Каримде пайгамбар абадан алып сүйлөбөйт. Пайгамбар өзүнүн сөзүнөн сүйлөбөйт, өзүнүн оюнан чыгарып туруп бир нерсени сүйлөбөйт. Сүйлөгөн сөзүнүн бардыгын вахий менен биз сүйлөтөбүз дейт Алла Таала. Пайгамбарыбыздын сүйлөгөн сөзүндө да жаңылган эмес, кыймыл аракетинде жаңылган эмес, бир нерсеге унчукпай койгонунда да жаңылган эмес. Ошон үчүн сүннөттө эмне айтабыз? Пайгамбардын сүйлөгөн сөзү, пайгамбардын кылган иши, пайгамбардын уктаганы, пайгамбардын турганы, жегени, ичкенин бардыгы сүннөт. Качан биздин кылган ишибизди, жеген ичкенибиз да пайгамбарга окшогондо, кылган ибадатыбыз да пайгамбарга окшогондо, сүйлөгөн сөзүбүз да пайгамбарга окшогондо, мына эң биринчи шарт ушу экен. Кылган ишиң сүннөткө туура келсин. Экинчи шарт, бир сооп иш кылганыбызда бир туугандар, ошону ихлас менен кылуу. Ихлас деген эмне дегенде, аалымдар ихластын ар кандай түшүндүргөн. Бирок ошонун эң оңою бир кылган ишиңе намаз окуп атасыңбы, умра кылып атасыңбы, Кур'ан окуп атасыңбы, тасбих тартып атасыңбы, истигфар кылып атасыңбы, бирөөгө садака берип атасыңбы, ошо кылган жакшы ишиңде бир күбөлөрдү издебөөң дейт. Мындайчы, бирөө көрүп калсын, ай, ушуну мен садака берип атканымды бирөө көрсүн, намаз окуп атканымды бирөө көрүп калсын деп бир күбөнү талап кылбоң, бул ихлас деген, көрдүңүздөр. Бир гана Алла Таала үчүн кылуу. Сен эч убакта жүрөгүңдөн бирөө көрүп калсын, аны жашырынып барып бир жерге жашырынып кыл дегендик эмес. Кажерде болбо, кажерде отурба, ошондо жүрөгүңдөн ушуну болду, Алла Таала ыраазы болсо болду. Кудайым ушуну бирөө мактасын, койчай деген нерсени жүрөгүбүздөн алуу, бул нерсени. Жүрөгүбүздөн түшүрүү, бирөөгө көрүнүүнү, урматтуу бир тууган, мына ушул ихлас болот экен. Аалымдар ушундай дейт. Кээ бир адам бар, жалгыз отурса деле рия кылып кишиге көрүнгүсү келе берет дейт. Бирок кээ бир адам бар, миңдеген адамдардын арасында ыйлашы мүмкүн, бирок ихлас менен ыйлашы мүмкүн. Жүрөгүндө бирөө көрсүн, көрүп калсын, ай, кожо угуп калсын, ай, мен ушу ибадат кылат экен деп мактасын, ай деген такыр бир түшүнүктү толук алып салганда, мына бул ихлас болот. Бир туугандар ушу жерге убара болуп келип атабызбы? Мына бул жерге аталар, балдарыңарга рахмат, ушундай жаштардачы, сиздердей жаштарда адам акча деле таппайт, туурабы? Ошо балдарыңар таап, үшүп, шешип, аталарыбызды жөнөтөлү деп, калганыңар жаштары эпте ошону чогултуп, ар кимдерден келгендерин сурадым мен группаларда. Кээ бирөөлөр байкуш туугандары жөнөтүптүр, кээ бирөөлөр көп эле балам жөнөттү, Россияда иштейт, Америкада иштейт, тиякта иштейт дейт.
кээ бирөөлөрү канча жылдар капилка чогулттум, капилканы ачсам ушу жетип калыптыр дейт. Ар ким ар кандай ниет менен келип атат. 5000 километр жерге учуп келип атабыз, көрдүңүздөр. Бу жерге курортко келген жокпуз, жыргаганы келген жокпуз. Туурабы, барып таваф кылып атабыз, чарчап атабыз, башка кылып атабыз. Бирок ушунун баарын бир туугандар ушу жерге келип алып туруп, ушунча алыстыкка келип алып туруп, ушуга рия аралаштырбайлы. Алла Таала ушундай амалды кабыл кылат, бир гана калыс Кудай үчүн. Биз намазга турганда да ниет кылдым, баранча рекет намазды окуганга калыс Кудай үчүн дейбиз. Бир гана Алла Таала үчүн деген сөзүбүздү жүрөгүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен ошону тастыктаганда анан ошо нерселер кабыл болот экен. Бир туугандар бул нерселерге өтө көңүл буралы. Junayd деген улуу алым өткөн. Ошо киши ушундай деген экен: ихлас, ал-ихлас сиррун байналлахи ва байнал абди, ла я'ламуху малак фаяктубуху ва ла шайтанун фаюфсидуху. Ихлас деген ушундай бир сыр болот дептир. Алла Таала менен кулдун ортосунда бир сыр болот. Аны ушу сооп жаза турган периште да билбей калыш керек. Аны бузуп ие турган шайтан да билбей калыш керек дептир. Эми ал билбей калуусу мүмкүн эмес, бир туугандар. Бирок ошончолук даражада ихластуу бол дейт, көрдүңүздөр. Кандай амал кабыл болот Алла Тааланын астында. Анан бардык нерсени рия кылган. Рия деген эмне? Адамдар көрүп калсын, ой мени мактасын, мага ошентип ишенип калсын намаз окуганымды, ой мен мондай жүргөнүмдү деп антип дин кармабайлы. Бияка келелиби, мына бу ыйык жерлерде Алла Тааладан чыныгы ихластуулукту сурайлы. Кудайым, кылган ишимди бирөөгө мактаныш үчүн кылбайын. Кудайым, сага жүрөгүмө толук ыйман бер, Кудайым. Толук ихлас бер. Менин кылганымды сен гана бил деп. Алла Тааладан башка эч ким жардам бере албайт. Бир туугандар, ал бирөөгө Алла Субхана ва Таала ушундай экен. Кыямат күнү мисал үчүн бирөө көрсүн, бирөө мактасын, мен ой көп намаз окуйт экен деп айтсын, ой Куранды ушундай окуйт экен деп айтсын, бир жерге келип алып күнүнө 4-5тен таваф кылып атат деп айтсын, умра кылып атат деп айтсын, ой мен садака бергенимди көрсүн деп ушундай менен бере турган болсок, Алла Таалага муктаж эмесмин деген. Алла Таала ушундай экен. Ушу кылган амалыңды ошо барып туруп көрө турган адамдарыңан барып алып ал дейт экен, сообуңдучу. Ошондо сага ошолор сооп бере алабы? Бир ойлонуп кел дейт. Кыяматта инсандар эмес, ата баланы тааныбайт. Яума яфиррул мар'у мин ахи. Ушундай бир күн келет башыңарга. Бир туугандан качып калат. Ва уммихи ва аби. Енесинен, атасынан качып калат. Ва сахибатихи ва бани. Күйөөсү аялынан качат, аялы күйөөсүнөн качат, балдарынан качат дейт. Ликулли имри'ин минхум яума идин ша'ну югни. Ал күнү ар бир адам үчүн өзүнүн абалы кызык болуп калат деген. Көрдүңүздөр, тозоктун оту көрүнгөндө койчу энем, атам, койчу бир тууганым эле деген ал жашабайт экен ал жерде. Көрдүңүздөр, кыямат күндөрүндө. Ошондой күн бул акыйкат күн. Бир күнү башыбызга келе турган күн. Урматтуу бир тууган, ошончо жерден келип атабызбы? Келгиле, бир гана Аллах билсин менен деп. Менин намазга ыйлап атканым, тахажжудка туруп ыйлап атканым, бирөөгө берип аткан садакам Алла гана билсин. Алла сен ыраазы болсоң болду деп. Башкадан эч үмүт кылбаганга үйрөнө турган болсок, мына эң жакшы жолду ошондо тапкан болобуз, бир туугандар. Рия ушундай нерсе экен. Рия деген адамдарга көрүнгөн нерсе, адамдар мени көрүп калсын деген оору, бул эң жаман оору. Бул туберкулез, рак, анан дагы башка эмне деген оору. Бул жөн эле нерселер оору, жөн эле күнүмдүк оору. Урматтуу бир тууган, рия бизди түбөлүктүү тозок алып барып кое турган оорулар. Адамды кор кылып кое турган оорулар. Бул дүйнөдө бир туугандар, күнөөлөрүбүз кечирилиш үчүн, күнөөлөрүбүз кечирилсин деп эң биринчи ниетибиз. Аллахым менден ыраазы болсун. Умрага келип атабызбы? Кайсы эле амал кылбайлы. Эми азыр умраны айтып атабыз, келип атабыз. Аллахым ушунча келгенимден ыраазы болсун. Биринчи нерсе. Экинчи нерсе, Кудайым мен күнөөлөрүмдү кечир. Кудайым ушул жерде дуам кабыл болгон адам болуп кетейин. Энеден туулма жаш баладай күнөөсүз кетейин деп. Алла Тааланын ушунча көп белектери бар экен эми. Күнүнө канчалаган белектерди берет экен. Бирок белектердин эң үстүнү, эң кымбаты бул күнөөнү кечирген белек. Али радыйаллаху анхудан сураптыр. Сага эң улуу күн кайсы? Майрамдай турган күн кайсы деп. Бизге сураса бирөөбүз туулган күнүбүз дейбиз. Бирөөбүз атамдын жакшылык күнү. Дагы бир ар ким ар кайсыны айтышы мүмкүн да өзүнүн деңгээлине жараша. Али радыйаллаху анху
мага майрам күн, күнөөсүз өткөргөн күн мага майрам күн деген. Күнөө кылбаган күн. Урматтуу бир туугандар, күнөө кылбаганга ар бирибиз багы тырышып, ошо күнөө кылбайын, Кудайым күнөөлөрдү кеч деп. Күллү бани адам хаттаун ва хайрул хаттаина ат-таввабун. Адам баласынын бардыгы дейт. Адам баласынын бардыгы жаңылышат. Эч кимибиз жаңылышпаган адамдачы мындай идеальный адам жок арабызда. Бир туугандар, бүт адамда кемчилиги менен адамды ошондой сүйдөйт. Кемчилиги менен кошо сүй. Бир тууган, бардыгыбызда кемчилик бар. Бирөөбүз жалкоо болобуз, бирөөбүз шашкалак болобуз, бирөөбүз ибадаттарды мында көрүнүп коюшту каалайбыз, бирөөбүз жалган айтып коебуз, бирөөбүз дагы кырыс болобуз, бирөөбүз адамдын көңүлүн карабайбыз. Ар кандай ар бирибизде кемчилик бар. Толук болуп кеткен адам жок. Күллү бани адам хаттаун. Бардык адамзаттын бардыгы күнөө кылуучу, жаңылыш кылуучу дейт. Бирок бардыгы эле ошондой деп отуруп калыбы? Жок. Ошо жаңылыш кылган, күнөө кылгандардын ичинен жакшырагы бар, жамандын да жакшысы бар, билесиздер. Баары эле жаман болбойт да, жамандын да жакшысын тандасаң болот. Ошо күнөө кылгандардын жакшырагы күнөөсүн мойнуна алып тооба кылгандар дейт. Тооба кылганда инналлаха юхиббут таввабин. Алла Таала тооба кылуучуларды жакшы көрөт деген. Урматтуу бир тууган, тооба кыла турган жерлерге келип атабыз, көрдүңүздөр. Бул жерлер мекендер ошо тооба кыла турган мекендер. Келгиле бир өзүбүздү мындай чыйралалы. Анан жана адамдарга көрүнүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте инна ахвафа ма ахвафу алейкум аш-ширкул асгар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен силерге үммөтүңөргө ата баласына бир жамандык келип калышынан баарыбыз коркобуз да. Эй балам, моуга жолобо, бактысыз болосуң. Эй моу аферистерге кошулсаң аяң түрмө менен бүтөт. Балдарыбыз үчүн тарбиялап атабыз го. Эч ким балабызга жамандык каалабайбыз. Бирок пайгамбардын мээрими, ар бир атанын балага болгон мээриминен миң эселеп күчтүү экен. Ушуга толук ыйманыбыз болсун. Пайгамбарыбыз ар бирибизге ошондой мээрим менен караган, ар бир үммөтүнө. Эми мен силерге эң корккон нерсем дейт, силердин түшүп калышыңардан эң корккон нерсем кичикей ширкке түшүп каласыңар дейт. Чоң ширкти билебиз. Кудайдан башка кудайга сыйынып кетсең, барып туруп бир путка сыйынып кетсең, бир кишиге сыйынып кетсең, күнгө, айга сыйынып кетсең, бул чоң ширк. Кудайды танып, дагы бир кудай бар десең болду, бул чоң ширк. А бирок кичикей ширкке түшүнүп кой. Биз Кудайдын кулубуз, мен мусулманмын деп атабыз, туурабы? Келип умра келип атабыз. Бирок ошентип туруп дагы кичикей ширкке түшүп калышынан корком. Эң коркунучтуу нерсем деген экен. А кичикей ширк эмне? Я Расулаллах, Алланын пайгамбары ал кичикей ширк эмне дегенде, ар-рия деген экен. Көрдүңүз? Адамдарга көрүнүш үчүн иш кылганы, көрүнүш үчүн мактанып, адамдар мени мактасын, айтсын, ушундай ибадатчыл экен десин, ушундай жоомарт экен десин, ушундай Куранды жакшы окуйт экен десин, ушундай сылык экен десин деп, бүт кылган ишибиздичи, күлгөнүбүздү да адамдар мени мактасын деп күлүп отуруп, жегенибизди да ошентип жеп отурсак, бүт адамдардын көзүнө көрүнүш үчүн, макталыш үчүн мына ушуну рия дейт. Рия бул кичикей ширк деген экен. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamah. Allah Taala kıyamet günü ayet deyt. Yawma yujazil ibad bi a'malihim. İzhabu ila'llezina kuntum turabuna bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indakum jazaan. Bul dünyada Allah Taala özünün kulların sıylıktardı berip atkan uçurlarda riya kılgan kişilerge, ey siler ошо көрүнөм деп кимге көрүнүп амал кылган болсоңор, ошого баргыла, ошондон сыйлыгыңарды алып алгыла деп айтат дейт Алла Таала. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерден бардыгыбыз ушунча жер келдикпи, жөнүнө эле куру кетип калбайлы, көрдүңүздөр да. Бардыгын Кудай үчүн кылалы. Тавафтарыбызды кылбатабыз, башкаларды кылбатабыз, көрдүңүздөр да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан суралыптыр. Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, сенин үммөтүң сенден кийин ширкке киреби дегенде, Пайгамбарыбыз кала наам, ширкке кирет дейт. Иннахум ла я'будуна шамсан вала камаран вала хажаран вала васанан валакин юрауна би а'малихим. Хува хада ширкул уммати бa'дан наби саллаллаху алейхи ва саллям. Алар күнгө сыйынышпайт, айга сыйынышпайт, ташка сыйынышпайт, путка сыйынышпайт, бирок алар адамдар көрсүн үчүн иш кылышат. Мына ушу пайгамбардын, Мухаммед пайгамбардын үммөтүнүн ширки ошо дептир.
Урматтуу бир тууган, ширк деген эң чоң күнөө, билесиздер, эң чоң күнөө. А бирок ширкке билбей туруп биз башка кудайга сыйынбай туруп эле ширкке кирип калышыбыз мүмкүн экен. Кайсы нерсе менен? Адамдар көрсүн үчүн бир нерсени жасасак, адамдар мактасын үчүн, койчу деп умур адам барып алып, деп тойлорду өткөзүп, ай мен ушунда калпчынды койгулаштырып, ушинтип мондай кылдым, андай кылдым деп мактанып иш кылган, мактанып ибадат кылган, мактанып кайрамдуулук кылгандын бардыгы эмне? Ширк экен. Зайнул Абидин деген ушул жерде улуу зат өткөн, Мадинада. Мадинада ушундай бир жылдар ачкачылык болуп тур. Адамдар бири-бирине муктаж. Анан ушу Зайнул Абидин ихласын караңыздар. Түндөлөрү туруп, ошо уун-суун, күрүч-пүрүч иши кылып тамгаш азык-түлүктөрдүчү жанагы күнүн зорго өткөргөн кембагалдардын эшигинин алдына таштап кетет экен. Эртең менен туруп эле таап алышат экен. Ким таштаганын билбейт. Канча жылдар ушундай болуптур. Бир күн эле эртең менен турса жок. Анан минтип бирине турса Зайнул Абидин дүнүйөдөн өтүптүр. Зайнул Абидин деп. Ошондо баягы кембагалдардын баары чуркап келип, жуунта турган гусул кылат го баягы адамды өлгөндө. Кирсе ушул жерлери жалаң мазол болуп кеткен экен да, ийиндери көрдүңүздөр да. Жалаң ушинтип эме көтөрүп жүрүпчү. Бирок ошону түн жарымдап эч кимге көрсөтпөй алып туруп таштачу экен да. Бул деген нерселер алардын ихласы болгон. Урматтуу бир тууган, эми биз түн жортуп кал деген жок. Туура бир нерсени жашынып алып кыл деген жок. Бирок урматтуу бир тууган, эмне үчүн ошондой ихластар кабыл болот. Ошондой ихлас менен кылынган амалдар кабыл болот. Бизде динибизде билесиздер, тахаджуд намаз деп бар. Тахаджуд намаз адам баласындачы эң таттуу нерсе эмне? Уйку таттуу экен да. Апаң өлсө деле бир күн ыйлайсың, чыдап 2 күн минтип бар туруп уктап калып атпайсың. Уйку таттуу экен. Медицина илими боюнча уйкунун кайсы учуру таттуу десе, түндүн 3-чү жарымындагы уйку таттуу болот экен да. Тахаджуд намазы дагы ошо көбүнчө түндүн 3-чү жарымында туруп окушат. Ошол учурда эң таттуу нерсени багы жарып турган болот да. Мен көптөргө айтып атам, илгери ысык төшөктү таштап туруп, анан шарттар жок болгон муздак сууга даараталган. Илгерикилердики дагы проблема болгон. Азыр андай нерсе жок. Айылдардан бери жетти, көрдүңүздөр. Төшөгүңдөгү градус менен үйүңдүн ичиндеги градус бирдей эле болуп калды. Ысык төшөк таштады деген жок, көрдүңүздөр. Түн ичинде турат, көрдүңүздөр. Аристондар ысытып койгон благостройный үйдө жашайт азыр. Бүт эле ошондой болуп калды да, көрдүңүздөр да. Муздак сууга таратылып аткан эч ким жок. Бир эле илгеркилер ысык төсөктү таштачы, муздак сууга тараталчы, кызуу уйкуну таштачы, туурабы? Азыр бир эле кызуу уйкуну таштайсың. Көрдүңүздөр. Тахаджуддагы дуалар эмне үчүн кабыл болот? Көбүрөөк тахаджудда дуа кылып кой, тахаджудда деп. Баягы эмелер бар го, илгер улуулардын бардыгы тахаджудка турушкан, тахаджуд. Анткени көрдүңүздөр, тахаджудка турганыңды сенин аялың да билбейт. Бир төшөктө жаткан аялың деле билбейт. Аялдардын бир такыба аялдар туруп калсанын күйөөсү деле билбейт анын балдары. Ал кезде бүт бар кызуу, эң таттуу болгон нерсенин үстүндө уктап аткан, ысык төшөктө уктап аткан учур болот. Бирок ошону таштап турган, ошо кызуу уйкуну бөлүп туруп, даараталып туруп, Алла Таала үчүн намаз окуган киши чындап ихластуу киши тура алат. Бардыгы сурайлычы тахаджудка, мына алаларыбызда мына аталарыбыз отурат. 70ге чыктыбы, 80ге чыктыбы, 50-40 мына отурасыңар. 50-40 жылдын ичинде, бир жылдын ичинде 365 күн бар. Ошончо жылдын ичинде 10 жылда 3600 күн бар экен. 30 жылда 10.000 күн бар экен. 10.000 күн 30 жылда. Ошо 30 жылдык өмүрүмдө канча жолу тахаджудка турдум деп сурап көрөлчү өзүбүздөн. Ар бир киши өзүңүздү жакшы билебиз, туурабы? Өзүбүздүн калпыча экенибизди да жакшы билебиз, афирис экенибизди да жакшы билебиз, арам жеп атканыбызды да жакшы билебиз, сыртка билгиси келбегенмен. Ар бир киши өзүн жакшы билет. Сурап көрөлүчү өзүбүздөн. Кудайым, угуп коюп атам, убара болуп келдим, канча $1000 расход кылып келдим, балдарымды убара кылып келдим. Бирок сурап көрөйүнчү Кудайдын астында. Эртең Кудайдын астына жалгыз барам. Бул дүйнөдө курсактан, эненин курсагынан жалгыз түшкөнбүз, таксырлар, туурабы? Жалгыздыктар бар да. Өлгөндө жалгыз өлөбүз, биз менен эч ким өлбөйт. Бизди табытка жалгыз көтөрөт, жалгыз кетесиң.
Барып мүрзөгө жалгыз киресиң. Мункар накирге жалгыз туруп жооп бересиң. Жалгыз анан кыяматка тирилесиң, жалгыз махшар майданга барасың. Анан жалаң жалгыз жооп бересиң. Сага эч ким жооп бербейт. Сага атаң да поддержка кыла албайт, энең да поддержка кыла албайт. Башкасын айтып койбойлу да, көрдүңүздөр. Эми ошо жалгыз бара турган күнгө жакынмынбы, ушул жерге келдим. Ошого бир турдумбу деп көрдүңүздөр. Тахажжудта мен ихластын маанисин айтайын деп атам да. Ошо ысык төшөктү түн жарым учурда таштап турган адам чыны ихластуу турабы? Турабы? Рисовка кылып эч ким турбайт. Мечитке келишибиз мүмкүн. Уят, умрага келди элек, комната жазсам эртең акма экен, монун бар уктап келди деп айтат деп келебиз, турабы? Кыргызстанда мечитке баргандарды ар кандай ниет менен баргандар бар. Мечитке туфли урдайм деп баргандар бар. Койчу деп туруп эле жөн уят экен, курсташым барып атат, классташым барып атат. Барсам ишим оңолуп кетип атат деп, кээ бирөө аракты таштайын деп барып атат, кээ бирөө нашаны таштайын деп барып атат, кээ бирөө кумарга кирип кеттим эле оңолоюн деп барып атат. Ар кандай ниет менен барат. Туура 10 000 киши барса 10 000. Ичинде бирок ихластуулар да бар да, Кудайдан коркуп. Туура баарын айтпайм да. Ар кимдин өзүнө жараша ниети бар. Урматтуу бир тууган, бирок тахажжудка ошентип тура алабы? Ойлоп көрөлү да. Тура албайт таксырлар, көрдүңүздөр да. Тахажжудка Кудайым деп, Кудайдан корккон киши тура алат, көрдүңүздөр. Эгер сен өзүңдүн ким экениңди билгиң келсе дейт, Кудай астында даражаңды билгиң келсе дейт, көрдүңүздөр. Элдин арасында эмес, элдин арасында милинки деп коет го, элдин арасында жакшы күлүп, назик болуп, жөн такыба көрүнүш ар бир кишинин колунан келет да. Комнатага жалгыз көр дейт да. Жалгыз кирип көр. Ашымды чечип, турсачаны ары бери баспайсыңбы? Бир көр. Деп талтайып жатпайсыңбы? Мантип тамак жегенде колхозник болуп жебейсиңби? Аялың менен калсаң сөгүнүп сагынбайсыңбы? Буларды байкап көр да, көрдүңүз. Эгер антип аткан болсоң, анда Кудайдан коркпайт экенмин го мен деп. Элге мен рисовка үчүн жашайт экенмин деп бил дейт да. Жамааттын ичинде кандай болсо, мына ушул учурда биз адепсиз нерсени кыла албайбыз да. Талтайып жатып албайбыз, туурабы? Келип деп сөгүнүп сүйлөбөйбүз. Мындай тарбиялуу болобуз да, туурабы мындай? Үйдө жалгыз калганда да, жалгыз учуруңда да ошондой болуп атасыңбы? Эгер ошенткен болсоң, анда Кудайдан ошончолук даражада коркосуң дейт. Үйгө киргенде мына бу жерге жат десе, уктагыла десек, баарыбыз мындай оң тарабыбыз менен сүннөттөгүдөй кыбландан мындай алып, жакшы бир эмебиз менен жатабыз да. Үйдө да ошентип жатасыңбы же талтайып туруп көмкөрөңөн жатып аласыңбы, оонайсыңбы? Бир байкап көр дейт да. Бул Кудай астында өзүбүз жооп беребиз. Бирөө жооп бербейт. Ал дагы рия болуп калат. Урматтуу бир тууган, анда мен рия көр экенмин. Мен кичике ширкти кылып атыпман. Мен билинип билинбей Кудайга ибадат кылам деп коюп туруп, билинбеген ширкке кирип кетипмин деп билели да. Өзүбүздү оңдоого аракет кылалы.